Кана айтпачы, кимди сүйлөшкөн кызы бар? Барыңыздарга ассаламу алейкум достор. Сиздер менен кайрадан эле ProMenKG каналы. Мен олтуруп, бардык сиздер жазган комментарийлерге бир видео менен жооп бергим келди. Албетте сиздер мага ар түрдүү суроолорду бердиңиздер. Мисал айтсак, Пойраздын өмүр баяны же болбосо Рыфаттын өмүр баяны ишилса, ушул сыяктуу ар түрдүү өмүр баяндарды сурадыңыздар. Албетте ал өмүр баяндардын баарысы ушул видеодо камтылган. Андан сырткары болсо мен сиздерге өтө кызыктуу видео даярдап салдым. Ал кандай маалымат деп сурасаңыздар, Жашоо сүрүтүмдөрү сериалындагы кээ бир актерлордун азыркы жашоосу жөнүндө айтып берем. Достор, унутуп кете электе айта кетейин, достор, сиздерге өтө чоң рахмат. Аз убакыттын ичинде ушундай чоң актив жыйнадыңыздар. Мен сиздерге өтө ыраазымын, достор. Ана эмесе бул видеого дагы ошондой актив жыйнайсыздар деген үмүттөмүн. Ана эмесе мен баштадым. Ооба достор, көпчүлүгүңүздөр эле Пойраздын классы гана, Пойраздар гана деп сурадыңыздар. Ал Пойраздарды мен өзүмдүн экинчи видеомо сактап жүргөн болчумун. Мынакей достор, эми болсо Пойраз жөнүндө айтып берсек. Пойраз же болбосо Мурат Чиласин. Ал режиссер, актер жана продюсер. Ал 1986-жылы 25 майда жарык дүйнөгө келген экен. Азыркы учурда 34 жашта. Достор, өзүңүздөр билгендей эле бул сүрөттүн астында ал Пойраздын Instagram баракчасы жазылат. Эми болсо булардын мектебинин сүймөнчүлүгүнө айланган Юксел эжей жөнүндө айтып берсек. Юксел же болбосо Дениз Барут. Ал 1983-жылы 19 март күнү жарык дүйнөгө келген экен. Кесип боюнча актриса жана ал 37 жашта. Instagram баракчасы болсо ылдыйда жазылып турат. Эми болсо Пойраздардын классында окуган Элиз же болбосо Биге Онал жөнүндө айтып берсек. Биге Онал 1990-жылы 2 февраль күнү жарык дүйнөгө келген экен. Азыркы учурда ал 30 жашта жана боюнун узундугу 169 см. Жашаган жери болсо Стамбул, Турцияда. Эми болсо Элиздин жакын досу болуп катышкан Пелин же болбосо Ширин Өзтүрк жөнүндө айтып берсек. Пелин же болбосо Ширин Өзтүрк. Ал 1989-жылы 1 февраль күнү жарык дүйнөгө келген экен. Азыркы учурда ал 31 жашта жана турмуш курган, азыр 2 баланын энеси. Эми болсо Мүдүрдүн уулу жана Пойраздын жакын досторунун бири болуп катышкан Бахадыр жөнүндө айтып берсек. Бахадыр же болбосо Гейм Авнаим. Ал актер жана ал 1984-жылы 20-июнь күнү жарык дүйнөгө келген. Азыркы учурда 36 жашта жана Instagram баракчасы ылдыйда. Эми болсо биринчи сезондо Айшегүлдүн досу болуп катышкан Ипек же болбосо Гүлчен Чагатай жөнүндө айтып берсек. Ипек же болбосо Гүлчен Чагатай. Ал актриса. Жашы болсо 30 жашта жана боюнун узундугу 1,69 см. Instagram баракчасы болсо ылдыйда. Эми болсо жанерлердин досу болуп катышкан Еткин же болбосо Эсбет Шахин жөнүндө айтып берсек. Эсбет Шахин 1989-жылы 28 октябрда жарык дүйнөгө келген. Азыркы учурда болсо 31 жашка толоюн деп калды. 28 октябрь күнү 31 жашка толот экен. Жашаган жери болсо Стамбул, Турцияда. Эми болсо Жашоо сүрүтүмдөрү сериалында мектептин тазалыгын жана коопсуздугун өз мойнуна алган Калиптин өмүр баянын угуңуз. Калип же болбосо Өзгүр Эмре Йылдырым. Ал актер. Ал 1983-жылы 26 октябрь күнү жарык дүйнөгө келген экен. Жашаган жери Стамбул, Турцияда. Ал эми Instagram баракчасы ылдыйда. Эми болсо Пойраздардын жакын досу болуп катышкан Хакан же болбосо Эмре Бүйүкпинар жөнүндө айтып берсек. Хакан же болбосо Эмре Бүйүкпинар. Ал актер. 1992-жылы 14 ноябрь күнү жарык дүйнөгө келген. Азыркы учурда 27 жашта. Жашаган жери болсо Стамбул, Турцияда. Видеону бүтүрөйүн дедим, бирок мен сиздерге кээ бир актерлордун 10 жылдан кийинки жашоосун көрсөтүп берүүнү кааладым.
Эгерде даяр болсоңуз, биз Эмре Алтук же болбосо Кенан Дашандан баштасак. 10 жыл мурунку Кенан агай азыркы учурда ушундай көрүнүштө. Албетте сиздер сурайсыздар, бул Кенан Дашан азыркы учурда эмне жумуш кылат, эмне болуп иштейт дейсиздер. Албетте актёрдон тышкары бул Кенан агай азыркы учурда ырчылык кесип менен алектенет экен. Кенан агай өтө таланттуу экен, ал операларда ырдап жана концерттерин өткөрүп, бирөөлөргө гитара чертирип өзү ырдап, эгерде бирөөлөр же болсо гитара черткен адам жок болуп калса, өзү да чертип ырдай берет экен. Менин оюмча Кенан агай өтө эле таланттуу эмес, тамашакөй дагы болушу керек. Себеби дегенде мен анын видеолорун көрүп жатканда кээ бир жерлерде жөн гана сүйлөп койсо, элдер күлүп жатышты. Ал эми Кенан агайдын бажасы Халил Гулеш дагы өтө таланттуу ырчы болуп кеткен экен. Себебинде мен бул Халил мырзаны интернеттен излегенимде дээрлик бардык видеолорунда ырдап түшкөн экен. Халил Гулеш сүрөткө өтө заманбап стилде түшөт экен. Бул сүрөттөрдө карасаңыздар өтө заманбап стилде түшкөнүн байкасаңыздар болот. Ал эми болсо ушул менен биздин Халил Гулеш жөнүндөгү маалыматыбыз бүттү. Эми болсо биз болсо Кенан агайдын кесиптеш болгон Метин агай жөнүндө бир аз маалымат бере кетсек. Түрк элинин бардык эле актерлору тамашакөй экенин ушул видеодон эле байкасак болот. Себеби дегенде бардык эле Кенан Дашанды да көрдүк, ал да тамашакөй, бул Метин мырзаны да көрдүк, ал да тамашакөй экен. Эми болсо 2010дон бери Метин агайдын өзгөрүшү ушундай. Караңыздар өзүңүздөр, айырмалап көрүңүздөр. Менин оюмча Метин агайда эч кандай өзгөрүш болгон жок. Ал мурда кандай болсо, азыр деле дал ошондой болуп турат. Ал эми Рыфат мырза жөнүндө эч бир маалыматты алган жокмун. Бир гана билген нерсем, Рыфат мырза өтө эле карып кетиптир. Бирок канча карыса да баары бир ошондой эле тамашакөй экен достор. Аны бул түрүнөн эле көрсөңүздөр болот. Жүргөн чөйрөсүнөн анын дагы эле жаш экенин билсеңиздер болот. Айнур айымда болсо эч бир өзгөрүү болбоптур. 2010 кандай болсо, азыр деле дал ошондой экен. Достор, айтып кетчү нерсе, өткөн күнү 14-сентябрь күнү Айнур айымдын туулган күнү болуп өтүптүр. Ал эми Селим мырза 1-сезондо деле аз гана катышып, чоң гана жүрсө, негизи Туркияда бул Селим мырза өтө күчтүү актер экен. Аны сиздер 2010дон 2020-жылда өзгөрүүсүн эле байкасаңыздар болот. Мына ушул менен видеом аягына чыкты. Эгерде сиздерге жакса, каналымды лайк жана подписка менен колдоп кетиңиз. Эмки видеом эмне жөнүндө болсун, аны комментарийге жаза кетиңиз. Анда эмесе биз сиздер менен коштошпойбуз. Чоң гана кийинки видеодон көрүшкөнчө демекчибиз. Сак саламатта калыңыздар.